Жаратылышқа жана баарыбызга жаңылануу тартуулаган Ноорус майрамыңыздар менен назарыңыздарда Азаттык радиосунун апталык биз жана дүйнө берүүсү Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Күн менен түн теңелген 21 марты кыргыздар коңшуларында эле токчулук, молчулук, рызкынын майрамы катары белгилешет. Бир нече күн мурун жаңжал чыккан кыргыз-тажик чек арасындагы айыл тургундары ушул жаз майрамында ымалага келип мурункудай эле ынтымактуу жашоого аракеттенип жатышат. Кыргыз жана тажик редакцияларынын кабарчылары даярдаган репортажды бир аздан кийин сунуш кылабыз. Азыр болсо аймактагы дагы бир маанилүү саясий окуяга кайрылалы. 20 мартта Казакстанда утурумдук президент ант берип ишке киришти. Мурунку күнү Нурсултан Назарбаев мамлекеттик телеканал аркылуу элге кайрылып, президенттик ыйгарым укуктарын токтоторун жарыялаган. Конституцияга ылайык президенттин милдетин аткаруу парламент спикерине Сенаттын төрагасы Касым-Жомарт Токаевке жүктөлдү. Ал эми анын ордуна Сенаттын спикери болуп Дарига Назарбаева шайланды. Ошол эле маалда Назарбаев бийликтеги Нур Отан партиясынын лидери, Коопсуздук кеңешинин төрагасы бойдон кала бермекчи. Конституция боюнча экс-президенттин эл башы деген статусу да бар. Жаңы президенттин келиши менен кошуна өлкөдө кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү күтсө болобу? Борбор Азиядагы айрым башка жумурияттарда бийликти ушундай жол менен өткөрүү мүмкүнбү? Коңшу өлкөдөгү саясий жаңылыктарды казакстандык саясатчы биз менен Алматы студиясынан байланышка чыккан Амиржан Косанов, саламатсызбы Амиржан агай? Жана радиобуздун Борбор Азия боюнча талдоочусу Брюс Паньер менен сөз кылабыз. Брюс, кош келдиңиз. Адегенде болсо Зайырбек Бактыбаевдин видео баянын көрүп алалы. Касым-Жомарт Токаевдин ант берүү аземи 20 мартта Казакстандын парламентинде өттү. Ал 2020 жылга белгиленген шайлоого чейин өлкөнүн президенти болуп калды. Казакстан Республикасы президентинин өзүмө жүктөлген мәртебелүү міндетін адал аткарууга салтанатты түрдө ант этемин. Токаев ант бергенден кийинки жарым саатка созулган сөзүндө негизинен Казакстандын Туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин мамлекет үчүн сиңирген эмгеги тууралуу айтып, Борбор шаар Астананы Нурсултан шаары деп өзгөртүүнү сунуш кылды. Аны парламент ушул эле күнү дароо колдоп берди. Ел ордамыздын бой көчөрүүндө туңгуч президентимиздин рөлү айрыкча зор. Астананын курулушу элбасынын тарихий ерлиги болуп табылады. Бас каламыз тәуелсіз еліміздің шынайы бет бейнесіне, халқымыздың мақтанышына айналды. Елорда жаңа мемлекеттің идеологиясы ретінде киелі ұғымға ие болды. Токаев президент катары биринчи жарлыгы менен Назарбаевке халық каарманы, эл баатыры наамында берди. Елбасы Қазақстанның тарихында тұңғыш рет жаңа мемлекеттік институттардың негізін салды. Олардың қатарында президенттік институт, қос палаталы парламент, мемлекеттік қызмет, қарулы күштер, дипломатиялық қызмет, сондай-ақ азаматтық қоғам институттары бар. Назарбаев 19 мартта мамлекеттик телеканал аркылуу элге кайрылып, кызматтык ыйгарым укуктарын токтотуп жатканын жарыялаган. Бирок ал президенттиктен кетүү себебин так айткан жок. Назарбаев Казакстандын Коопсуздук кеңешин өмүр бою жетектей алат. Анын чечимдерин президент да аткарат. 20 мартта Токаевдин ордуна парламенттин жогорку палатасы, Сенаттын төрайымы болуп Дарига Назарбаева шайланды. Мыйзамга ылайык анын талапкерлигин президент Токаев сунуш кылды. Эми казакстандыктарды жана чет элдик талдоочуларды 3-чү президент ким болот деген суроолор кызыктырууда. Казакстанда президенттик шайлоо 1 жылдан кийин өтөт. 79 жаштагы Назарбаев Казакстанда 1990 жылдан бери дээрлик 30 жыл мамлекеттин башында турду. 1991 жылдан бери Назарбаев 5 жолу президенттик шайлоодо утуп чыккан. Анын баарында негизинен 90% добуш менен шайланганы айтылган. Назарбаев бир канча жолу референдумда өткөрүп, ыйгарым укуктарын да узарткан. 2010 жылы Назарбаев улут лидери, элбашы деген расмий макамга ээ болот. Муну менен ага кеңири кол тийбестик ыйгарылып, анын ичинде мүлкү, банк эсептерине, кызматтагы кезинде жасаган иштери үчүн кылмыш жоопкерчилигинен бошотулган. Укук коргоочулар, бийликтин сынчылары жана эл аралык уюмдар Назарбаев оппозицияны жана сөз эркиндигин күч менен басып,
демократиялык эмес шайлоо аркылуу бийликтеги мөөнөтүн узартып келе жатканын айтып келишкен. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык. Эмесе сөзүбүздү Алматыдагы коногубузга берсек дегенде, Амиржан мырза, соңку окуялардан баштасак, Шаршембиде Дарига Назарбаева Сенаттын төрайымы болуп шайланды. Назарбаевдин отставкага кеткени менен бийликтен кетпейт деген сценарий же божомолдор ошентип чын болуп чыгып атабы? Осыдан біраз уақыт бұрын Конституцияға біраз өзгерістер енгізіп, оның алдындағы тұңғыш президент елбасы туралы заң бар, қауіпсіздік кеңестің төрағасы болатыны туралы ұсыныстар айтылған кезде сарапшылар айтқан болатын, бұның бәрі президенттің өз қызметінен ресми түрде кетіп, бірақ формальды емес түрде Қазақстанның ішкі және сыртқы саясатына өз ықпалын сақтап қалады деген болжам айтылған. Сол болжам расталып, кеше сол ресми өмірге енді. Ал Дариға Назарбаеваның Сенат төрайымы болуы, ол Қазақстанда бас билікті транзитінің династиялық, яғни отбасылық сипаты болуы мүмкін екенінің бір айғағы болып отыр. Өйткені қазір кез келген жағдайда алдын ала келісіммен келген Қасым-Жомарт Тоқаев өз еркімен қызметтен кетіп жатса, немесе басқа бір жағдай болатын болса, онда автоматтық түрде үшінші президент Дариға Назарбаева болады. Ал әзірше бүкіл биліктің тұтқасын президент өз қолында ұстап отыр. Және меніңше бұл жағдайда президент ұтылғаннан гөрі ұтты. Өйткені оның өкілеттіктері күшейді, бірақ жауапкершілігі азайды, тіпті жауапкершілігі жоқ. Енді әлеуметтік экономикалық жағдай, ертең тағы да көп балалы аналар көшеге шығып жатса, немесе басқа да бір үлкен катаклизмдер болып жатса, оған президент, парламент, премьер жауап береді, ал қауіпсіздік кеңесінің төрағасы оған жауап бермейді. Амиржан мырза, отурумдук президент Касым-Жомарт Токаев ант берүү аземинде Астананын аталышын өзгөртүүнү, облустардагы башкы көчөлөрдүн атын да Нурсултан Назарбаев деп атоону сунуш кылып, мамлекеттик мекемелерде туңгуч президенттин сүрөттөрү жана портреттери алынбай илинип турарын белгиледи. Депутаттар алдыда айтылгандай Борбор шаардын аталышын өзгөртүүнү колдошту. Бул демилге дагы алдын ала даярдалган сценарий боюнча көтөрүлдүбү? Меніңше бұл Тоқаевтың о бастан президент Назарбаевпен келісілген жобасы, яғни президент көзі тірісінде барлық сый құрметті көріп қалғысы келеді. Белгілі бір дәрежеде қаншама миллиардтаған доллар жұмсалып, брендке айналған Астананың атын бір адамға теліп салу, ол меніңше ешбір демократияның, ешбір өркениеттің шеңберіне сыймайды. Бұл жалпы күлкілі, Қазақстанды өркениетті, зайырлы қоғам ретінде бүкіл дүние жүзінің алдында масқара ететін жағдай. Бұның бәрі меніңше сол қазіргі биліктің басынан үміткер, ол Тоқаев болсын, Назарбаева болсын, ертең үміткер басқа тұлғалар болсын, осы жағымпаздану, жағу, ләббай тақсыр деп сол Нұрсұлтан Назарбаевтың көңілін алуының бір жолы ғана деп білем. Бұл әрине Нұрсұлтан Назарбаев президент ретінде Қазақстан мемлекетінің қалыптасуына сіңірген белгілі бір дәрежеде еңбегі бар. Оны ешкім жоққа шығармайды. Бірақ Қазақстанда 30 жылдың ішінде шешілмеген басқа да қордаланған әлеуметтік, экономикалық, қоғамдық саяси мәселелер бар. Сұмдық жемқорлық бар. Әлі өшпей тұрған әділетсіздік бар. Сондықтан бұндай культқа, бұндай тоталитаризмнің жарқын көрінісіне қазақстандардың басым көпшілігі қарсы деп ойлаймын. Амиржан мырза, қаршы деп айтып атасыз, азыр қазақстандықтардың Астананың аталышын өзгөрүшүнө көз карашын угуп көрсөк. Жоқ, енді Астана болғасы Астана болып қалу керек деп ойлаймын өзім. Өте жақсы қараймын. Неге дейтін болсаңыз, ол кісі маған өте жақсы ұнағанның. Жақсы сондай кісі болғанның. Вот негізі, ол кісінің еңбегі мол ғой. Қаланы тұрғызған. Сол кісінің еңбегі деп ойлаймын. Астана нормально ғой. Өзінің аты. Ойлаймын, ол өзгертуге керек емес деп. Қалай одан кейін Назарбаев қаласына деп барамыз деп айтамыз өзінде. Астана болып қала берген жақсы.
Америкада Вашингтон деген қала бар, тоже президенттердің атынан қойылған. Сондықтан жақсы ой деп ойлаймын. Брюс приводили в пример. Брюс мына Вашингтонду дагы мисал деп келтирип атышат. Дегеле башкалардын аталышын өзгөртүүгө кандай карайсыз? Мунун бардыгы кайра эле көп каражатты талап кылат да. Деньги. Бир аз ыкчам кетишти деп ойлойм. Ооба, бир күнү ушундай болорун көптөн бери күткөнбүз. Калаага эмес, Атыгөл өлкөгө да Назарбаевдин атын берүүнү талкуулап келишкенин билебиз. Менимче бардыгы бир нече ай, жыл мурун түзүлгөн планга жараша жасалууда. Балким өтө эрте киришиштим. Мен болсо бир аз, балким бир жылдай күтөт элем. А дегенде ал шаар Целиноград болчу. Анан Акмола болуп калган. Бир нече жылдан кийин Астана кылып өзгөртүшкөн. Астана деген сөздүн мааниси баш кала экенин билесиз да. Андыктан ошондо эле бир күнү өзгөртүшөрү түшүнүктүү болуп калган десем болот. Бирок ушунча тез болот деп ойлогон эмесмин. Назарбаев бийликтен кетери менен Конституцияда бекитилген аталышты эч кандай референдум өткөрбөй шаар эле өзгөртө калышты. Биз жогоруда Токаев, жаңы президент, отурумдук президент Токаев жөнүндө сөз кылып калдык. Убактылуу президент 20 мартта ант бергени да айтылды. Токаевдин эмгек жолуна кайрыла кетсек. 20 мартта Казакстанда Сенаттын төрагасы Касым-Жомарт Токаев мамлекет башчынын милдетин аткаруучу катары ант берди. Токаев 1953 жылы 17 майда Алматыда төрүлгөн. 1975 жылы Москвадагы эл аралык мамилелер институтун МГИМОну, 2002 жылы Орусиянын дипломатиялык академиясын аяктаган, тарых илимдеринин кандидаты. Орус жана казак тилдеринен тышкары англис, кытай, француз тилдеринде сүйлөйт. Эмгек жолу 1975-79 жылдары СССР Тышкы иштер министрлиги, СССРдин Сингапурдагы элчилиги, 1985-91 жылдары СССРдин Бейжиңдеги элчилиги, 1993-94 жылдары Казакстан Тышкы иштер министринин орун басары, 1994-99 жылдары Казакстан Тышкы иштер министри, 1999 жыл премьер-министрдин орун басары, 1999 2002 жылдары премьер-министрдин кызматын аткаруучу премьер-министр. 2003-2007 жылдары мамлекеттик катчы тышкы иштер министри. 2007-2011 жылдары депутат, сенаттын төрагасы. 2011-2013 жылдары Улуттар уюмунун баш катчысынын орун басары, Бириккен Улуттар уюмунун Европа бөлүмүнүн жетекчиси. 2013 жыл сенаттын спикери. 2017 жыл сенаттын депутаты. Амиржан мырза, сөзүбүздү уласак, мамлекет башчы өзү дайындап кеткен ураскери анын үмүтүн актабай, кайра ага каршы аракет кылган учурлар көп эле жолугат. Кыргызстанда ошондой болуп атат. Мисалы, Токаев Назарбаевдин абдан эле ишенген адамыбы? Енді тұңғыш президент Назарбаев кеше өз сөзінде Токаевқа сенетін және ол мемлекетті басқара алады деген пікір айтты. Бұл үлкен сенімнің белгісі, бірақ Қырғыз елімен параллель жасасақ, сіздерде Отунбаева болды. Отунбаева о бастан мен транзиттік президентпін, мен екінші мерзімге бармаймын, мен жаңа биліктің нобайын жасайым деп келді, және онысы демократиялық тұрғыдан дұрыс болды, халық түсінді. Ал Токаевтың келуі, ол әзірше немен аяқталатын меніңше Назарбаев та білмейді, Токаев та білмейді, қазіргі сенатқа келген Назарбаева да білмейді. Сондықтан біз өз басымыз қазіргі олигархтық топтар осы өздерінің бас билікке таласып, тартысып, елдің ішіне бүлік салып, елдің ішіне лаң салып, Қазақстанның тұтастығына, тыныштығына өзінің нұқсан келтірме деген бізде қорқамыз. Сондықтан біз осы бастан Қазақстан оппозиция ретінде ашық та әділ сайлау өткізіп, және ол әділ сайлауға міндетті түрде азаматтық қоғамның өкілдері, оппозициялық партиялардың өкілдері қатысатын болса, онда ондай сайлау легитимді болады деп айтып отырмыз. А егерде кешегі отырып алып, өздері бір кабинеттің ішінде келісіп, бір-біріне креслоларын үлестіргені, ол ешбір демократияның салтына, үрдісіне жатпайды. Амиржан мырза, жалпылап айтсақ, Токаевтың келишименен Казакстанда бир чоң өзгөрүүлөрдү күтсө болобу? Же баягы эле Назарбаев салып кеткен ошол система
менен эле ошон менен эле улана береби? Меніңше ешқандай өзгеріс болмайды, өйткені оның екі себебі бар. Біріншіден, Тоқаевтың өзі кешегі сөзінде Нұрсұлтан Назарбаев салған сара жолдан ауытқымаймыз, берген сертімізден айнымаймыз, осы саясатты жүргіземіз деп жария етті. Екіншіден, тіпті ол егер де ішінара бір өзгерістер жасағысы келсе, кадрлық мәселеде немесе ішкі сыртқы саясаттағы бір басым бағыттарға өзгеріс енгізгісі келсе де, оған егер оны қаламаса, тұңғыш президент ешқандай мүмкіндік бермейді. Рахмат, эми Прагадағы қонағыбызга сөзді ұзатсақ, Брюс Борбор Азиянын башка өлкөлөрү, асыресе Тажикстанда президенттин бийликтен ушундай жол менен кетүү сценарий кайталанышы мүмкүнбү? Бир нече айдан бери Тажикстан Казакстандын жолун жолдоп баратат деген кептер айтылып келатат. Албетте Назарбаевдин бийликтен качан кетерин алдын ала эч ким айта алган эмес. Бирок өз чечим менен ыйгарымдарын токтотот деген божомолдор көп эле сөз болчу. Тажик президенти Эмомали Рахмон баласы Рустамдын аны мамлекет башчы кызматында алмаштыруусуна колдон келген шарт түздү. Эмки жылы президенттик шайлоолорун эске алганда андай деле план ишке ашышы ыктымал. Рахмон дагы күтөбү, шайлоо аркылуу бийлик алмашабы же шайлоого чейин президенттен кетеби, аны айта албайм. Тажикстандын башка өлкөлөрдө, Өзбекстан, Түркмөнстанда бийликтин ушундай жол менен алмашуусу мүмкүн эмес. Кыргызстанда таптакыр элестетүүгө болбойт. Ал жакта шайлоолор салыштырмалуу нормалдуу эле өтүп келатат. Вот говоря о соседних странах. Кошуна өлкөлөр демекчи, жаңы президент Токаев кесипкөй, тажрыйбасы бай дипломат. Ушул жагынан алганда, Борбор Азиядагы коңшулары менен мамилелерде кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү күтсө болобу? Мисалы, Назарбаев казакстандыктар бөтөн жерде мигрант болуп иштебейт деп далай жолу Кыргызстан жетекчилеринин огородуна таш ыргытканы бар. Менимче, Казакстандын кошуналарга карата саясаты мурункудай эле кала берет. Башка мамлекеттерге мамиле кандай болот деген маселе мени алда канча көбүрөөк кызыктырат. Назарбаев Борбор Азиянын аксакалы болчу. Азыр ал кызматтан кетти. Эми Назарбаевтан кийин чөлкөмдүн лидери ким болот? Жетекчилерди алып карасак, Өзбекстан президенти болчудай. Балким дароо, азыр эмес. Себеби Назарбаев дагы эле өлкөнү көмүскөдөн жетектей бермекчи. Мен Өзбекстан Казакстанга мамилесин өзгөртөт болушу мүмкүн деп болголойм. Оң же терс жагынабы айтуу кыйын. Себеби экөө тең Борбор Азиядагы эң чоң өлкөлөр. Ар дайым эле Каримов тушунда да ортосунда атаандаштык болуп келген. Казакстанда мына жаңы президент келди. Өзбекстанда да салыштырмалуу жаңы мамлекет башчы иштеп жатат. Вот некоторые кыргызские эксперты, комментируя уход Назарбаева, Назарбаевдин президенттиктен кетишин комментарийлеп, кыргызстандык айрым талдоочулар өз убагында кетти деп мактагандай таризде айтып жатышат. Бирок 29 жыл бийликте турган, 5 жолу шайланган, конституцияны өзүнө ылайыктуу кылып өзгөрткөнүн эске алганда, өз убагында деп айтуу туурабы? Ананда Назарбаевдин тушунда өлкөдөгү адам укуктарынын абалы, авторитардык башкаруусу такай сындалып келди. Эркин пресса, башка эркиндиктер бар деп айтууга болбойт. Назарбаевдин мурасы тууралуу сөз кылганда, ушунун бардыгы айрым эксперттердин көз жаздымында калып жаткандай көрүнбөйбү? Да, конечно. Ооба, туура. Назарбаевдин өз ыктыяры менен кеткени мени кубандырат. Бул жакшы үлгү. Бирок Казакстанда 90-жылдары демократиянын абалы алда канча жакшыраак болчу. Чыныгы оппозициялык партиялар бар эле. Парламентке да кирчү. Көз карансыз маалымат каражаттарын да көргөнбүз. Мунун бардыгы Назарбаевдин бийлигине ушундай деле коркунуч жаратчу эмес. Буга карабай президент катуу көзөмөл орното баштаган. Акыркы жылдары өзгөчө 5-6 жыл ичинде Казакстандагы башкаруу авторитардык режимге айланды. Назарбаев 6-7 жыл мурун кетсе жакшы болмок. Ошол кезде бийлик Өзбекстан, Тажикстан же Түркмөнстанга караганда либералдуу болчу. Бирок бара-бара Казакстан Кыргызстандан башка коңшуларына жакындады. Ну и с приходом Токаева. Токаевдин тушунда адам укуктары чөйрөсүндө жакшы өзгөрүүлөр болобу? Кандай дейсиз? Следует ожидать или... Назарбаевдин курсу улана берет деп ойлойм. Анын үстүнө Токаев убактылуу адам экенин билебиз да. Бийликте көпкө турбайт. Эмки жылы президенттик шайлоо болот. Токаев мамлекет башчылыкка талапкерлигин койсо, мен абдан таң калат элем.
Спасибо, Брюс. Амиржан мырза, bir жыйынтыктоочу суроо берип койсом сизге. Казакстан менен Кыргызстандын мамилелери жаңы президенттин тушунда кандай өнүгөт деп ойлойсуз? Казак-кыргыз бир тууган деп эл арасында айтылып жүрөт, бирок Назарбаев деле дайыма эле андай ниетин көрөзгө алган жок деп айтсак болот го. Казак-кыргыз чек арасын өткөндөр эле эки мамлекет канчалык бири-бирине жакын экенин ошондо билинет го. Кандай дейсиз сиз? Әрине, жұрттың бәрі Тоқаевтың дипломат болғанын, сыртқы істер министрі болғанын, онда жұмыс істегенін айтып жатыр, бірақ дәл осы мәселеде ол дербестік танытып, тәуелсіздік танытып, осы қазақ-қырғыз қарым-қатынасына жаңаша бір реңк өзгерістер әкеледі деп мен ойламаймын. Қазақ-қырғыз туыстығы, достығы, көршілігі, бауырлығы ол мәңгілік тарихи жайт. Оны ешбір президент келіп, ол қырғыз президенті болсын, қазақ президенті болсын, оны өзгерте алмайды. Сондықтан меніңше осы қазақ-қырғыз халықтарының ара қатынасын өткінші, яғни бір президенттің тұлғасымен анықтаудың керегі жоқ. Әрине, кейде бір рецидивтер болып тұрады, бірақ оның бәрі экономикалық немесе уақытша сипаты ғана бар деп ойлаймын. Рахмат сизге. Казакстандагы соңку саясий жаңылыктарды саясатчы Амиржан Косанов жана радиобуздун Борбор Азия боюнча талдоочусу Брюс Паньер менен талкууладык. Рахмат. Ноорус майрамыңыздар менен сиздерди, Амиржан мырза. Майрамыңыз менен. Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда. Сиздер Азаттык радиосунун биз жана дүйнө берүүсүн көрүп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүн дүйнөдөгү бир катар өлкөлөрдө Ноорус же жаңы күн майрамы белгиленип жатат. Кылымдар бою бул күнү мол түшүм, бакубаттуулук, эң негизгиси тынчтык болсун деген каалоо тилектер айтылат. Бир нече күн мурун куралдуу жаңжал чыккан Кыргыз-Тажик чек арасындагы айыл тургундары ушул жаз майрамында ымалага келип, мурункудай эле ынтымактуу жашоого аракеттенип жатышат. 21 мартта Баткен районуна Өзбекстандын Сох районунун акимчилигинен Тажикстандын Исфара районунун бийлик өкүлдөрү келип майрамдык иш-чараларга катышты. Кыргыз жана Тажик редакцияларынын кабарчылары чек арадагы айылдарды кыдырып, чогуу даярдаган репортажды сунуш кылабыз. Салом. Саламатсыздарбы? Биз Тажикстан менен Кыргызстандын чек арасында турабыз. Бир жагында Исфара районунун Ворух айыл өкмөтү, бул жакта Кыргызстандын Ак Татыр айыл өкмөтү жайгашкан. Тажик жана кыргыз айылдары бири-биринин жанында орун алган. Бир нече 100 метр алыс жерде Саманио жана Көкташ айылдары, бул тарапта Хожалоо кыштагы жайгашкан. Бул болсо Ак Татыр. Жергиликтүү тургундар машина менен же жөө барачканын, бири-бириникине каттап жатканын көрсө болот. Жол ачык. Ноорус майрамын утурлай элдин маанай жакшы. Кесиптештерим Азаттык радиосунун Баткендеги кабарчысы Жеңиш Айдаров жана кабарчысы Медербек Ниязалиев менен бул жерге келип, жергиликтүү элдин Ноорус майрамындагы каалоо тилектерин, келечекке кандай үмүт артып жатышканын сураштырууну чечтик. Саламатсызбы? Эркин Европа азаттык үналгысынын кыргыз жана тажик кызматтары бүгүн биргелешип ушул жерде бардык жери, суусу, базары, мазары кала берсе, маданияты, салт санаасы жуурулушуп калган Кыргыз-Тажик чек арасында мейманда болуп, ушул жердеги элдин Ноорус алдынан маанайын сиздерге чагылдырып бермекчибиз. Мен өзüm 10-cı klası Tacikçe bitkönmün. Kudayga şükür. Bilem. Tacikler benim məmələyimiz жақşı. Endi arada bir çıkıp kalat da. Bari bir mişok kartuşkanı san içinde bezatı çıkarttık o camanı. Oşondoyuz da. Var da ortada. Kırgızda da var. Tacik'te de var. Ruganoy xonagi dasti. Aa, dasti. Mana magazin amaya qaram. Ofarin. Ayın dasti. Girdim. Seni hem bilet yaxşı bilet. Siz Tacikçe жақсы söylədiniz mi? Men özüm 10 yıl Tacik İsfaran'da onda tamam kırdım ha. Biz şundan bezeni. Man xudam İsfara'gı yok. Man bir şu Tacik yeter. Aa. Man xudam Tacik şun Kırgız. Ne bir çıngınan komşularına verem. Ana özümden kudaşın ballarım kör. Kızlarım benim Bismillahirrahmanirrahim. Kudaya jakşılık bolsun, tinçlik bolsun. Mana ne?
Tayyor болып қалды да бүгін мына деп таярлап тұрады едім. Құдая бірінші елі жұртыма тынчылық болсын деймін, тоқшылық болсын. Шу Құдай Таалам шу берген рызқысын өзі жаратқанға өз рызқысын мол қылсын деп тілеймін. Ана шол елдің қатарында балдарынан Құдая шу ел іші аман болса екен, денсаулықта болса екен. Шетте барлық мына тәжіктерге мына қоңшыларыма беремін. Қалғаннан қыздарым бар да, қыздар тойбаса бауырға бөліп бере. Құдайға шүкір шындай болып жатады. Бішкекке сен жүретін. Айылға, ошол Ташымшық айылына таза сууну дагы тажик кыргыздар өздөрү чогуу алып келишкен биргеликте. Кыргыз тарап сууну, түтүктөрүн, бул суу чыкчу жайларды орноткон. Ал эми тажиктер ошол ашар жолу менен буларга жардам беришип, бирок азыр ушул таза сууну эки эл чогуу пайдаланышат. Биздин көчө бир эле кыргызбыз ушул көчөдө. Келиш чыгыш той тамашада бирге болобуз. Мына Нооруздарда да бирге өткөрөбүз. Жакшы эле. Тойдо бирге отурабыз. Ошо коңшулар баарыбыз тойдо бир күндү белгилеп, бизди олар мыйман кылат, биз оларды мыйман кылабыз, ошентип отурабыз. Азамин манчигым манжиба. Але Русос третий силиме өткө. Чагым салган 1-2 киши бизде да, кыргыздарда да табылат. Жаңжалды баштаган, май тамызган кишилер анан качып кетишет. Бул жерде элди айып жок. Ошондой чагымчылдар, чирди тутандырган адамдар күнөөлүү. Ошондой кишилерди таап, жоопко тартыш керек. Бардык эле алар кимдер экенин билишет. Наказат кунат. Башка көпчүлүк илгертен ынтымакта жашайбыз. Мен алардын чоң аталары менен дос болчумун. Аталарын да билчүмүн. Бул менин коңшуларым. Азырда алардын балдары биздин балдар менен чогуу чуркап келишип, таттуу-паттуу сурап жатышат. Бардыгына берем. Сүйүнгөн бойдон чуркап кетишет дагы, андан ары ойношот. Бул жерде биздей аксакалдардын да, мектептердин да күнөөсү бар. Мурункудай интернационалдык тарбия деген жок. Мектептен эле тажик кыргызды жамандайт, кыргыз тажикти. Мунун бардыгы мына көрүп жаткан нерселерге алып келип атат. Ноорузду дайыма чогуу майрамдайбыз. Бири-бирибиздикине үйлөнүү тойлоруна барчубуз. Алар бизге, биз алардыкына. Менин Айбалаев Мамат деген досум бар болчу. Чогуу чоңойгонбуз. 1-2 жаш айырма болчу. Кимибиз улуу экени эсимде жок. Иши кылып экөөбүзгө бир эшегибиз бар эле. Эшекке учкашып алып, малды жайлоого айдачубуз. Бири-бирибиздикине түнөп да калчубуз. Мамилебиз ушундай эле. Эми мына ушундай окуялар болуп атат. Harbi ma sormuşsam yok ay sormuşum. Goya haykeline tangım. Pasakak. Ага туфлагам өдүнө. Коңшуларыбыз тажиктер да, кыргыздар да. Биз да, кыргыздар да суу алган арыкты бойлой бассаңар, бул жолдон кыргыздар да, биз да басабыз. Ушун менен Азаттык радиосунун Биз жана дүйнө телепрограммасын аяктайбыз. Бул берүүбүздү бейшемби күндөрү ЛТР телеканалынан, Азаттык.орг сайтыбыздан, ошондой эле YouTube'дан да көрүп туруңуздар. Дагы бир жолу жазгы жаңылануу, тазарууну ала келген Ноорус майрамыңыздар менен ар бир үйдө ар күн сайын жакшы тилектер гана айтылып турсун. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Саламатта калыңыздар.